көйнөрүн ала экен телеги теңуш чайголдогон шеруш кечегини безинде алтын тагын талкалап качып келген эмеспи атасың азысканды момундай так ошондо жай кылып алтын тагын каңылып кечегини момундай кара динден ак болуп өз элинен жат болуп атаң көрүү дүнүйө нурдун бүткөн тегинен кытайдын өскөн жеринен элин алман көк ашка телеги теңуш чайголдогон шеруш атаң көрүү дүнүйө чекили жок көй көз сепкили жок нур жүз дагы ошондо жанагы өзүң колдоп ажыдар кагып талында чамынган мына ошондо сур жолбош жандай салып камынган атаң көрүү дүнүйө берекелүү безиндин кечегини момундай жетимишкан биригип жетимишин момундай так ошондо тирилип өлбөгөн жерден алышып тынбай алтай салышып жалгыз жүрүп момундай дөө болгондун бир эле ушул эки безиндин чет безиндин жерине ээ болгондун бир эле 17 камбы болгондо так ошондо жанагы ата безин калаага алтын тагын минип алтын тажы кийип так ошондо безинди кыймылдатпай билиптир кечегини момундай элен алман көк ашка атаң көрүү дүнүйө ошо таалайы тайкы болбосо канкор манас кабылган ошонун өзүнөн айда боюн керуш телеги теңуш шайголдогон шеруш өзүң өнөрү мыктап токуган ажыдардын жеринде 9 жылын окуган 9 жылы 9 ай так ошондо береги көп энердин барысын башына токуган асманды жайлап буручу өнөрүнүн дагы бар так ошондо жанагы эрем манас кабылган эми уйрук салганда орчун колдо төгүлүп оюнуң манас залында отуруп асан бүгүлүп келген экен момундай мына ошондо береги айтып эми салабыт берген экен момундай эмиң алман кеп айтып алман көзүнө эми манас кеп айтып атага күй алман шер так ошондон көзүң кел кечегини береги кыйын мүшкүл дом чоң дүмбөк көргөн алмаң сен элиң өсүп эми момундай өңгөн алмаң сен элем аракең көз келгенде керегиз май кылып керишкен жай кылып турду май кылып туташкан жай кылып ушурек кыргыздың качан турду кайгырып айланай аллаке мунушун жанага айгараң бүркөлсө күнүбүз кандай болчу аламат башыма үнүбүз кандай болчу айланай аллаке карагым барына эми кирип барганда элдин бар эригип ары көз ашалбай ар жагын басалгай амбал кет алты көп так ошон шайтуу көп араке минтип калганбыз эми кандай кылабыз куруп калды каргабыз деп ушун тургондо эми мындай эле кебин кургондо так ошон көнөр токуп турган кез экен калмак чагар дубаны алакең окуп турган кез экен калмагын чагылдырап тайын чабалдырап ошондо жанагы койнундагы кызыл таш алакең эмиң алды эле суу жегине салды эле ошондо жанагы суунун бети куркурап кайнап эми калды эле так ошондон алаке асманды карап акырып ар нерсени чакырып көктү карап акырып көп нерсени чакырып күндү карап күңгүрөп айды карап аңгырап так ошондон алакең кытайын чабалдырап так ошондо эреги булут ото бурканды чакырып эми турганы так ошондо жереги желени жер кайып айтып эми турганы кудай бетин салбай калып мына ушундун алакең ашпыршымдай болгончо так ошондо кылкылдап жер союлуп булкулдап так ошондо кылтылдап кара жердин кийледи кармагын чап ийледи так ошондо жанагы жер кыртышын ийледи кытайын чап ийледи көргөндөр жандан түңүлдү так ошондо береги жинди болгон немедей так ошондо булкулдап мына ошондо кылтылдап ата эстен тана жазады так ошондо береги өлө жаза баштады кудай бетин салбай кал мына ошондо алакең көзү башы түңүлүп ошондо жанагы өйдөн кылдый жүгүрүп эми көп күйрөп ошондо жанагы ылдый көздөй жүгүрүп так ошондо күйрөп ошондон алакең кара ташка кирет так ошондо береги кудай бетин салбай кал кара таш алып алыптыр кайрасы басалыптыр кудай бетин салбай кал так ошондон алакең арканы алып колуна күндүн көзүн жайлады так ошондо байлады айдын көзүн жайлады алакең минтип байлады так ошондон алакең кайра сайрады тилдин танып эскетип так ошондо кечеткичен алакең дуа салып туруп мына мындай кылып калың кошун барасы абал кетип куруп тур эмне болгон шумдук деп эми кандай кылдык деп так ошондо жанагы Кытайдан келген нерени калмактан келген берени жинди болуп калдыбы байлатмалуу көз ачык минги болуп калдыбы же болбосо береги эстен эми тандыбы атак окуй дүнүйө бир жагына шыбырлап бир жагына кыбырлап бар нерсени кеп айтат ошондо береги кулагы менен көптүң сап так ошондо бек айтат эмне болгон шумдук деп эми кандай кылдык деп ошол кезде береги эрдин баарын келигип эрдин баары желегип турган
экен момундай. Так ошондо караса так окуйдун үйү ана мындай кылгыча көздү жумгуча так ошондо турбулуп төбөгөлдү сүрүлүп мына ошондо түрүлүп Кудай бетин салбай калып алашалап бургулап ошондо бургулап мына ошондо береги тегерени бургулап мына ошондо жанагы алкактай болгон чоң туман мына ошондо сүрүлүп ары бери түрүлүп алаганчык шыбыргак күн жарылып жамгыржап арктын баарын чыгындап жандын баарын чыгындап арктын баарын тыгындап так ошондо береги мына ошондо сел жүрдү эл ичинде эл жүрдү Кудай бетин сарбай кал ошо кезден алакең күндүн бетин билдирди мына ошондо береги көргөн жандын баарасын жана туруп күлдүрдү эми жандан түңүлтү түңүлтпөсөтүм эле жүзүнөн күлкү күбүлтү ата окуйдун үйү эмне болгон шумдук деп эми кандай кылдык деп эл кырылып момундай өлүп кетер экен деп агып эми селине көрүп кетер экен деп так ошондо береги каптап келген селине чөгүп кетер экен деп эмне болгон шумдук деп эми кандай кылдык деп ата окуйдун үйү кугалмактын өзүнөн өлүп калар бекенбиз көргүлүктүү чоң мүшкүл көрүп калар бекенбиз деп ошондо жанагы жалдалап акырып ата окуйдун үйү эми кандай кылдык деп так ошондо чакырып азыркысын тур деле амал кетип кур деле азыркысын жанагы карагым кетип жайлап тур кумдун баарын сапырып мына ошондо жанагы селиңем айдап тур айдап алсын нетиптир азыркысын момундай аш пышымга жетиптир аш пышымдай толгондо жана турдуң алакең так ошондо күлүп апсын окуп дем салып мына ошондо сүйлөнүп уйба деген дубаны 90 бөлөк окуду тетири дуба терс окуп теткери дуба нече окуп так ошондо салыптыр борошолуп бургулап кары жаап калыптыр азыркысын караса айда бою кар болду көргөндөрдүн баарысы акыл кетип таң болду так ошондо алакең айда кыйып тур деле так ошондо жанагы кара кум бети басылды жолдун баарын ачылып так ошондо жанагы күн бүркөлүп жазылды эми жолго салып тур эриндер жүрүп алып тур алакеңдин көбөнү кайраган азыр калыптыр ата окуйдун үйү урушка кирсең калтырбас кыйын мүшкүл экен го так ошондо жанагы доо минтип салдырбас кыйын алмаң экен го күндү жайлап бузуучу ата окуй алмаң көөнөрү бар экен козголбогон жан экен деп ошондо жанагы ар эмеси кеп айтып ар кайсында эге айтып эми жолго салыптыр эриндер жүрүп алыптыр Кудай бетин салбай калып эми жүрө бергенде ошол кезде чоң жумдук кара баштын элине кыйын мүшкүл келиптир келбегенде нетиптир ошол экөө жамгырда кырылып көбүп кетиптир так ошондо жанагы урушпай жатып үңүлүп эми жандан түңүлүп кармашпай жатып үңүлүп кара жандан түңүлүп кыйын мүшкүл чоңдосо көрөр бекен экенбиз деп ошондо береги көрбөй калсак бекербиз ушул экөө манас азыркысын береги бир козголуп койгон жок борошоду боронго төшүн тосуп турду деп ата окуйдун үйү кара баштын калың эл көтүн эми бурду деп Кудай бетин салбай калып бизди Кудай урду деп алышамын деген жан амал кетип өлүп ушул экөө береги эриндердин көбөрү так ошондо калды деп ата кар көрбөгөн калың эл кайын мүшкүл чоң дүмбөк ушул жерден салды деп жан көрбөгөн калың эл так ошондо береги агып кетип селине айран азыр калды деп ата окуй манастын ушул өзү береги жүрүшү кыйын экен го кыйын мүшкүл дүмөккө кырышы кыйын экен го чөл бастырып киргенде акыл абытын салганда чөлдүн эми момундай аттап жүрүп алганда кыя шарлап борбордуп так ошондо жанагы айдагай түшүп асмандан кыйын мүшкүл чоң дүмөк салып манас кетти деп ата окуйдун үйү келе электен кечендин алып жанын өттү деп мына ошондо береги ажалыбыз кырылып борошолу жетти деп ошол кезде карабек калың элдин баарысын кайкалатып момундай эми жыйып алыптыр элге салым салыптыр элге салым салганда так ошондо караса атанын көрүүдүн үйү 90 төнүн алтынын үптөп чыгып алыптыр так ошондо береги алдынан эми манасын жүктөп чыгып алыптыр так ошондо манасын мына ошондо береги так маңнайдан чыкпастан туурасынан бастырып эми чыгып калыптыр ата окуйдун үйү алдынан менден көтөбү ушул эки манасын маңдайына тикелиш бенде басып жетеби маңдайлашкан калбаган так ошондо береги жалын сарып караса так ошондо береги эрен тумак эрелет тилиги теңөлөт деп ошондо жанагы турунанып бар делең ошол кезде маназга эми карабай кебин салды эле айланайын маназым бөлөгүн айтып этейин жашырып эми өзүндөн так ошондо нетейин кечүүнү береги көө теңир карап турбайбы
жашырып айтсам мегереде өзүм менен урбайбы, Кудай карап турбайбы, мына ошондо бир Кудай салар мага убайды. Ата окуй маназым, атанып чыгып жанагы Аллатунун жеринен жүрдүм маназ дегенде, атанып эми мүшкүлгө кирдим маназ дегенде, алышамын ушул деп, ошол көздө маназың атанып жолго салды деп, угуп эмиң алганбыз, жолго айгылчу жортулдан билип эмиң алганбыз. Ушул эки маназга эби келсең урушуп, чоң бүлүктү салмакка, эби келсе канкорум так ошондон калмакка, атанып жүрүп алганбыз. Алыстан көрүп маназды көнүмө толсо кырам деп, так ошондо береги көнүмө толбосо айдап жүрүп чыгам деп, көнүмө толсо бул манас так ошондо барам деп, мына ошондо көргөмүн. Дүрбү салып манасым мына ошондо көңүлдө, эми сага бөлгөмүн ата окуй дүнүйө, касиетин көргөмүн ошондо береги, эрекенин билгемин 18.000 аламдан, аты 7-9 кабат асмандан, мына ошондо козголбой бүткөндүгүң чын экен, кара жердин үстүнө түшкөндүгүң чын экен, 7 кабат жер шарын баскандыгың чын экен, ата окуй дүнүйө, 18.000 аламда арбаң сенин кабылан ашкандыгың чын экен дегениме көнүңүз, элди бура бастырбай ошо көздө береги, ушу 90 төн алтын эми мана салыңыз, элге тибе момундай эмгекти жолго салыңыз. Ушул эки биреги карагымды жердедик, карабаш деген эле мына ошондо сурасаң, ушул жердин өзүндө желип жортуп жүргөнбүз, сайга кеме кубалап жейрен атып тугулуп, минтип эми жамбактык, Кудай бетин салбай кал, анча-мынча мал бактык, төрткүлүктүү малдарды жайып айдап жүргөнбүз, өйгө келсе момундай бастырып жолго киргенбиз, алаш албырт жаз кезде, так ошондо береги кечүң эми таба албай, ата окуй дүнүйө борошолуп кеткенде, өтүң эми таба албай, ошо көздө манасым минтип эми жамбагып, ата окуй дүнүйө, бир күнүндө ток болдук, бир күнүндө манасым, ушуң өзүң келгенде борошодон жок болдук, ата окуй дүнүйө түз менен козголдук, кааласаң андык берейин дегениңе көнөйүн, кааласаң элдин барасын кошуп сага берейин, эми манас кабылдан аятаң кууп жүргөнбүз, айбатыңды береги кечөгүн билгенбиз, эрен манас кабылдан эрендигиң дагы чын, элди салып эптеген берендигиң дагы чын, эми манас кабылдан ак калпактың улуу журт, элди баштап алыпсың, эбегейсиз момундай жерди таштап салыпсың, ошо көздө батышка аттанып сапар алыпсың, эгер эми момундай кошуп алсаң жол билем, аттанып чыксаң кол берем дегениңе көнөйүн, эми манас кабылдан сураганың барысын так ошондо берейин, деп ошондо тур деле, мындай кебең кур деле, ошо көздө кабылдан эми туруп кеп айтат. Ата окуй курган жан, ошондо кара беш, кара баштың калың эл, көйүн бүскүлдүм кө, кабылган экен бул кезде, алакем жамгыр салганда, борошолуп калганда, ошо кезде көп элиң кеткен экен арманда, урушпай жатып түңүлүп, кармашпай жатып өзүңүн, жүзүңөн күлкү күлсө, кандай эми батынам, неликтен сагаң асынам, ата окуй дүнүйө, башым бербей моюнун, толгоп турган көп жанды түздөп жолго салсам деп, атадан калган акыйкат издетип жолго салсам деп, ошолордун барысын калың элге жайсам деп, аттанганым дагы чын, улуу жомок үлкөн иш, шаттанганым дагы чын, бабадан калган улуу жол билгизгеним дагы чын, калың аскер кол жыйып киргизгеним дагы чын, эми муну билиңиз, айткан сөзгө кириңиз дегениңе мен манас өзүм угуп турамын, кааласаң алың элиңден баарын эми кырамын, каалабасам эгерде канабайм да чыгармын, көрдүм эми кебиңди, келтирдиң мын эбиңди, айттың эми кебиңди, байкадым мында демиңди, ушул алтынды кайраң алып барыңыз, элге бөлүп салыңыз, казынан алтынын, кара баштың калың эл, жетинге эскинге теңдеп бөлүп
бериңиз, теңин бөлүп берген соң жарымын кайра алыңыз, казына салыңыз, аны мен маннастын бурлугун жарыгын айтып салыңыз. Эл маннас кабылдан эмгектин бул ишти канап айтайык деп айткан ата кок дүние кармашпайм деген бул элди карап айтайык деп айткан атадан калган улуу сат адамдык эми улуу киш ата кок дүние сакталып жүргөн улуу киш баарын эми бааласа канкурман кабылдан ушулардын баарысын түздеп келет деп айткан акыйкат калыстык издеп келет деп айткан бастар жолго момундай сүздеп келет деп айткан деп ошол жарлыгын эми мана салып тур аттанып жүр алып тур удай салбай кал карабек элине жартың адам албады мын ошон жаннага кабыламан канкоро токтобой жол салганы эй эр душу атадан кал шер душу теллеги тең душу шай болду шер душу та ошон кабылан эми жүрүп ал деле ошондо гана жолго да эми сал деле маназу жална тынбай жол жүрүп атаябай мол жүрүп ошо эреге эрениңе жол жүрүп мын ошондо мол жүрүп отур деген шаар экен атасын бабасы салып кеткен ал экен отурдун шаар анда бар айткан сөз аңдап ал жигит атасы маннастын жергеден өткөн эмеспи алты атасы маннастын адамдан өткөн эмеспи так ошон эреге 12-нчи атасы ата кок дүние кечегин момундай ошонун эми тушунда калагыл ушунда отур деген эренин кечегин алламды арутадым салганда 18 алламды ойрондой салып алганда ошо жерден өзүнө калагыл шаргылып жараткан буйругун ошо жерден маргылып ошо жерден жанагы бүт адамдын жүзүнө ойрон салып тур мын ошондо жанагы ошондо шарды улуп тур 18 аламга айба салып момундай кербен салып кеп айтып мын ошондо вег айтып буйрук салып тур мында кылып тур отур шалып ошондон кыйгап өтүп алып тур мын ошон эренин эми жол салып тур атбастыр жол жүрүп атаяба мол жүрүп жанагы жолунда ошо эренин алгана эми жол салгана жанна жүр 6 күн жанна жүрүп бергенде ошо кезде береги ошо кезде жаннага 12 күн жол жүрүп күнү түнү мол жүрүп ойронун эми жүргөнү Кырымдын элиң анда бар азыркысын санда бар ошол эки Кырымдын элинен эми барыптыр мын ошондо жаннагы ошондо жаткан көп татар түбүбүз бир элден деп каныбыз бир демден деп кечебейин каны там өткөндө так ошондо бөйөндүн 8-нчи катыны татарды тууган эмеспи аны менен татардык желге батпай төгүлүп ошо кезде бөлүнүп кеткендиги дагы чын өзү сары көзү көк ошо кезде тың чыккан кармашканы чыр чыккан ата кок дүние бир жылкы болсоң 2 күн 2 кылган бул татар 2 жылкы болгондо бир жуманын ичинде 4 курап алуучу аз гана кайыл болсо көптү сурап алуучу ата жерде жүрсө бул татар көктү сурап алуучу көсөмдү кыйын эл болуп бир жерине жата албай оңду жерге бата албай орошон кыйын чоң мүшкүл ошондо салып кетиптир Кырымдыктын элине ошондо барып жетиптир кечебейин канынды сурасаң ошо кезде жүрбүт Кырымды минтип бериптир аны менен карасаң кыйбалыктын кыйын эл
ошо жерге турсын деп, батыштан келсе жаман ел токтобой уруш кылсын деп, ошо жерге коюп тур, анысың анда болуп тур, канкор манас кабылдан келе жатат экен деп, кырымдыктын ушул эл так ошондо дуу болуп, аягы мүшкүл чуу болуп, алышабыз деп чыкты, кыйын мүшкүлдү мөктү, салышабыз деп чыкты, өлбөгөн жерде маннаска калышабыз деп чыкты, ошо маннас кабылан жерден тууган көк жалы, кесөгүнчүлүк жерди чалуучу, күн алдында баруучу, айчылык жерди чалуучу, алып эми баруучу, ак балтайдын дөчү ак, ирен ушун келушу, экене тайтан кеби бар, эки бөлүк жери бар, билген адам кеп айтат, кең Алтайдын төрүндө, чамбыл таштын белинде, кайып тууган жеринде, кайыбынан кабылган, жук жеринен табылган, ак балтайдын дөчү ак, экене тайтан кеби бар, эки бөлүк жери бар, муну билбеген айтып кеп айтат, ак балтай улуу деп, Кудайдын сүйүп кулуу деп, жүргөн жер чулуу деп, так ошон карасаң 13 жаш келгенде оодон жыл козголуп, ошорек манназга өдүүнөр дул болуп, инни бол эмеспи, иннисин маназдын бизи болгон эмеспи, 40 шарон үчүндө краны бол эмеспи, агаруудут каскактуу так ошон көтөрүп, эрен бол эмеспи, эренин чубак күйгашка жол кайгылдап чалыптыр, муну ошон татардын жерине жетип барыптыр, Кудай бет салмай кал Кырымдын боюн жайлаптыр, ошо кезде жанагы кыдыктап эс байлаптыр, так ошондо береги, ошо кезде отурдун бериге жегине көчүп коңгон эл экен, муну ошон береги телегей тең экен, ар качан бир качан уруш тез камынган ынтымак бүткөн жан экен, бири кетсе жанагы бири жеткен ал экен, Кудай бет салбай кал каарусу кыйын бар экен, ошо жерде береги ак балтай дөчү ак кирген экен, аралап эренин барына так ошон сабаллап, ажал десе качпаган ак балтай дөчү ак, эрин душ ир душу, шир душу, делеги тең душу, Кудай бет салбай кал ошоган курман кабылан эми кел жатат деп, жарыгын эми салды деп, айтырып бана калды деп кирген экен, жолуна отобогил озуна Кудай бет салбай кал ошо манас жарлыгын айтып эми барыптыр, түз эми бөйөндөн жет атабыз өткөндөн келип эми кошулуп, бир туган бүткөн эл элек атак окуйдун үйү келе жатат момундай, жоога мынып жолбусуп, так ошондо кол салып, бекерче кыргын болбогун, атак окуйдун үйү азыр кара жанын коргогун, эртеңкиңдин ойлогун, эми манас кабылдан ажалдан кайра тартпаган, кечебейин кандан тараган, так ошондо чаянкандан ак жолтойдон саңголдой, так ошондо балагандан ногойгандан карагандан орозгандан жакыпкандан жаралган, жайдара туган ери манас өзү келип жатат деп, делегей тең манас көзү келе жатат деп атак окуйдун үйү. Минтип эми жол жүрсө, атаябай мол жүрсө, эл козголуп түмөккө калып жүрбөсүн, балакеттүү мүшкүлдүү кара башка татарлык салып калып жүрбөсүн, эми билип алгыла. Түрктүн баласы канкор манас кабылан келе жатат карачы, так ошондо береги угускандын баласы уламалуу манасхан улап келет карачы. Жайым билип алгыла, минтип жолго салгыла деп ошентип жанагы чубак айтып калыптыр, чунаңдан кысталак чунак айтып калыптыр. Эр чубактын айтканын муну көнүнөн алыптыр, ошону менен карасак Кудай бетин салбай кал ошо кезде татарлык дүркүрөбөй басылып, жана жазылып турган калың эл муну ошондо ачылып, атак окуйдун үйү конуш байлап которуп, муну ошондо береги көчө жазап кеттик деп, азыркысын дүйнөдөн өтө жазап көчтүк деп, элди кайрып балалы эми манас баланы эми тосуп баралы деп ошондо татарлык кайра жорго салыптыр, аттан түшүп манасты эми тосуп калыптыр, так ошондо береги эрен манас көк жалдын эрдигин айтып момундай, так ошондо даңдашып колун эми кармашып, ошо кезде маназдын алдына чыгып сабылып,
түземи түріктөн деп ошондо кеп айтып албан түрлүү бек айтып ошо көздө Манаска кыз сулуусун бердирип мына ошондо Манастын алдынан эми келдирип ошо көздө биреги эренинин барысын конокко кылып түшүрүп ошо көздө биреги 6 күнү жайлаптыр. Антип эми Манасты 6 күнү коноктоп ошо жерде кармаптыр. Так ошондо биреги ат сергитип алыптыр. Асуламан азган коршел 6 күндөн ары жака арбутуп жолго салыптыр. Ошондо жол жүрүп ат аябай мол жүрүп ошо кезде биреги урумдуктун элекке ошо жердин өзүнө келген Манас эмеспи. Мына ошондо биреги көргүлүктү көп мүшкүл көргөн Манас эмеспи. Көңүлүн ошондо бөлгөн Манас эмеспи. Так ошондо бул элге барган Манас эмеспи. Катуу мүшкүл чоң дүмбек салган Манас эмеспи. Чөн жерин бул эрин алган Манас эмеспи. Так ошондо караса эрен Манас келгенде телеги тең болуп текши жыйган эл болуп өлүшө турган болгондо кызырганды момундай төгүшө турган болгондо кыйын мүшкүл дүмбөккө салыша турган болгондо ошо кезде жанагы урумгандын көкбөрүнүн момундай эмгеги мындан өткөнү так ошондо Манаска ат бастырып салыптыр. Алдынан чыгып калыптыр. Айланайын канкорум дүйнөдө момундай боз болушуп жүрөлү. Бул дүйнөдө Манас дос болушуп жүрөлү. Жок ачырсаң кегереди бирге Манас кирели. Мына ошондо шаттанып бирге жүрүп аттанып бирге Манас конолу. Кайда болсок момундай бирге Манас бололу. Бирге түшүп момундай бирге жорлу чалалы. Бирге чалгындап бирге Манас баралы. Деп ошондо жанагы урумкандын көкбөрү мына ошондо жанагы калчу жылдып көптөрү келген экен Манаска. Ошо кезде бул Манас келең анда колду деп ошо кезде береги бирдим сага жолду деп ошо кезде жанагы кол алышып момундай аз болгондо Манасың одон жылдыз козголгон 6 жолу дос болгон кол алышып момундай ошо кезде шерттешип убаданы бектешип ошол жерде туруптур. Аны менен караса ошо кезде Манаска дос болгон мекен деп ошо кезде биреги калың колдун барына садаганы чаптырып саруулагын тартырып мына ментип туруптур. Ошо кезде биреги дүйнөдө дос болгон оюналы баласы мына ошондо көкбөрү менен бул Манас аз болгондо момундай 6 жолу достошкон 6 жолу достошуп одон жылдыз козгошуп так ошондо туруптур. Мына ошондо жанагы кошулса бирге барам деп колду бирге салам деп бирге Манас жол жүрсө бирге эми кирем деп ошол кезде Манас жанында бирге жүрөм деп ат бастырса Манас так окуп алашты. Арбагын эми чакырып так ошондо береги Манас бакырып жого бирге кирем деп кошо жүрдүң аттанып колду берип салыптыр. 900 миң кол берип ошо кезде Манаска азыркысын жол берип элдин баарын бек козгоп кирген экен аттанып. Ошондо Манастын жанында бирге шаттанып андан ары барганы ата окуй дүнүйө эми жүрүп калганы. Ошондо биреги эрендин элиң анда бар. Азыркысын момундай айткан жолун аңдап ал. Илкисиң эрендир, азыркысың ырандыр. Мына ошондо биреги Ирандын эми журтуна эми кирдиң ушунда Кудай бетин салбай кал. Так ошондо биреги эрендикти башкарган эми кыйын эрекен касиет менен такшалган кече күнү момундай чыгышка барып кол салып батышка барып кол салып койгулашкан жеринде эчендеген дүнү алып ошо кезде бирегиң аз болгондо жерине 60 кала салыптыр. Аны менен бул элин кыймылдатпай багыптыр. Ары жакта туран бар, бир жагындан момундай ошондо чыгары бар. Ошо кезде биреги атаң өткөн турандын ошондо тургузбай ону айдасын кылгызбай мынтип мүшкүл салыптыр. Ошо кезде биреги эрендин балбаны
ошо кезде сурасаң, ошондо береги эдигендеген чоң балбан, Кудай бетин салбай кал, эчендеген ирен, эми башын жутуп туруптур. Ошондоң эдиген, кам болгонун карасаң, 6 жылы болуптур. Таң болгонун карасаң, 6 жылга толуптур. Ошо кезде жанагы түшкөн адам чыгарбай, ичкен адам кийирбей, турандык амап алыптыр. Анын менен мүшкүлдү так ошондо салыптыр. Кечөгүнү береги атабыз өткөн турандан, ошондо кам бирге, ата окуй дүнүйө, ат жарышса чаң бирге. Асиеттүү жан бирге деп ошондо кабылдан кайрылган экен бул элге. 60 кала момундай жыйылган экен ошондо. Так ошондо береги Меккеге барып барысы сыйынган экен ошондо. Кудай бетин салбай кал. Азыркысын караса ошондо мүшкүлгө сала турган болуптур. Кыйын дүмөк мүшкүлдү сала турган болуптур. Канкор Манас кабылдан келе жатат дегенде эрендин бары момундай элиги эмиң алыптыр, элин жыйып калыптыр. 61 калаадан ошондо кол жыйып, кол аябай мол жыйып, аяк башы булкулдап, ошондо береги аябастан булкулдап жер союлуп туу болуп кыйкыргызы чугур. Канкор Манас дегени ошондо желди деп, алато беттеп келди деп. Ата окуй дүнүйө коркуткан экен бир кезде. Кылым Кытай элди деп, элдин эме коркону. Кылым чайкап бузбаган Кытайдын эли корккон деп. Ата окуй дүнүйө батышты көздөй жорткон деп. Кыйын мүшкүл дүмөктү салып келет деп уктум. Барбай жону коркутуп, кетпей суну толкутуп, кээ бир жерге келгенде коркутуп эми момундай алып келет деп уктум деп ошондо берең эрендеген чоң балган. Ошондо карасаң айтып эми жыйынды кылган экен жанагы 60 кала башчысы, 61де жакшысы. Ошолордун барына ошондо береги шаардын ушуң ачкычы барысын жыйып алыптыр, жыйын кылып салыптыр. Канкор Манас дегени так ошондо береги келе жатат деп уктук, көргүлүктүү момундай көрө жатат деп уктук. Урмкандын көкбөрү аз болгондо момундай оодон жылдыз козгошуп, 6 жолу дос болуп, убаданы салышып, улук болду деп уктук. Оодон жылдыз козголуп, тундук болдук деп уктук. Кудай бетин салбай кал, ошо кезде береги алгары жатат деп уктук. Кыйын мүшкүл дүмөктү салгары жатат деп уктук. Кандай эме кылалы? Ошо кезде Манасың бастырып келсең эгерде метизгиндин алгын деп берип эми салсакпы, же болбоско Манаска кыйын мүшкүл дүмүшкү чабышып эми калсакпы, же болсо Манаска так ошондо жанагы көргөлүктү көргөзүп, так ошондо урушуп, ат тизеден кызылган ошондо малышып, өлбөгөн жерде калышып, минтип дүмөк салсакпы, же болбосо Манасты ата окуй дүнүйө алдап жатып алсакпы, кандай айла кылалы, кантип эми туралы деп ошондо турганда, мындай көбүң урганда ошоң 60-тын ичинде аярлары күчүндө Кудай бетин салбай кал. Ошондо береги бүчүлүк деген чоң балбан так ошондо бар экен. Ирин туган момундай 60-тын ичинде шар башкарган ал экен. Ошол кезде кеп айтып, бүчүлүк туруп бек айтып, айланайын элин кан сөзүмнүн уккун деп айтып, ошондо береги эгеңе эме сабылып, эл жыйнадың жалынып, Кудайыңа сабылып, калчыйнадың жайылып, антип эми турбасың ата окуй дүнүйө. Акалпакыр кыз алаш деп, акалпактын ичинде арбактын ушу Манас деп, так ошондо Маназдын жүргөн жери талас деп, так ошондо сураса колду жыйып, мол жайып, ошол кезде кол жыйып, элдин барын элигип, эрендин бары желигип келе жатат деп уктуң. Ата окуй дүнүйө аны уккан соң бул уктуң. Ошондо береги мен бүчүлүк болгону, бүчүлүк атка конгону, ары жөөт менен тарсаны жөлөшүп алдым канчаны. Так ошондо жанагы барсын менен береги ыдыстап деп чалганмын. Ошолордун барысын жана басып алганмын. Кудай бетин салбай кал, мен бүчүлүк болгону, ушул кезде береги 50 жаштын өзүндө ашып эми барганы, арманым жок калганы. Кудай бетин салбай кал, кече жумуру башты пендеден, башы таштан бүткөндөн, өзү көктөн түшкөндөн, эчендеги иргирдим. Ошондо жанагы адамзатты күткөндөн, толкутсуп эми баргандан, так
так ошондо коркутуп кыйын дүмөк салгандан жөлөшөмүн дегенден кыйын чыккан балбандан аалыга чыккан заңгардан атак окуйдун үйү алышып эмиң чабышып кара жердин үстүнө кыймалашып салышып эченин анын ичкемин эченин башын жарганмын минтип эми дүмөктү кармашып жатып салганмын атак окуйдун үйү эне атаң ашып эне туп мына ошондо эр болдуң атак окуй берегиң элендин эми журтуна эбегейсиз кам болдуң атаган экен десем өзүңдү коркок болгон экенсиң элиңе чыкпай сен өзүң торкок болгон экенсиң мына ошондо берегиң эчекке чалышмаундай аңги болгон экенсиң кантеремиң экен деп маңги болгон экенсиң байлатманы момундай жинди болгон экенсиң кармабалы өзүңдү минги болгон экенсиң манас келе жатат деп акылынан антаңдап шашып калган экенсиң тимеле жандан түңүлүп качып калган экенсиң кече күнү манастын түбү болот турандан мына ошондо береги биз болобуз ырандан кудай бетин салбай кал атак окуй дүнүйө ошол эки манастын эрендигин билем мына ошондо эрен манас эмес бул күндө ошол эки туранды камап сабап жүрөмүн кудай бетин салбай кал ошол эки манас кыйын мүшкүл эл болсо колду баштап киремин деп ошондо турганда мындай кайрат кылганда атак окуй дүнүйө кандай болсо баргын деп кыйын мүшкүл чоң дүмөк эби келсең алгын деп минтип айтып калыптыр айтып кепти салыптыр аны менен караса эл жыйылып калыптыр козголоңду салышып кече күнү момундай керигинен кирдирген чеке жагын карасаң алгак кылып өрдүргөн ары жагын сурасаң атак уур дүнүйө жакыныраак жерлери угулганда жыгылган кыйро бербей кырылган алысыраак жерлерге так ошондо угулган 6 күндүк жерине так ошондо добулбасы байланып мына ошондо жанагы элдин баарын жайгарып күңкүлдөтүп уруп туруп элди жыйып туруптур 61 каласы азыр эрем баласы жыйылган экен момундай так ошондо карачы мүчүлүгүң ал болуп кудай бетин салбай кал туу бармаган жан болуп туга бурдуруп аягын эмиң айдан кара жерге урдуруп кызылганга момундай батыша турган болуптур кыймалашып бул күндө атыша турган болуптур өзбүз турушуп былтылдатып момундай мылтыгатып жатартып былчылдашып урушуп карсак болгон алышып качырып айда салышып кылыч болгон алышып кыйкырышып салышып чокмор болгон алышып так ошондо береги качпай туруп салышып атак окуй дүнүйө убаданы бек кылып адам өлөр шерт кылып кол жыйылып кылкылдап так ошондо береги аргымак минип жылтылдап соорусун бөлүнтүп так ошондо береги сонорлорун көрүнтүп кыйын мүшкүл дүмөктү сала турган болуптур ошол кезде береги эренин берки жегинде жекендинин белинде ошол кезде сурасаң кол жыйылып толуптур жекенди деген түз тала так ошондо чоң кала кудай бетин салбай кал ошол жердин өзүндө эл жыйылып былкылдап аягы башы кылкылдап кудай бетин салбай кал 600 000 кол болду мына ошондо береги эрендиктин баарын колунун баары козголду алыша турган болуптур кыйын мүшкүл дүмөккө каныша турган болуптур ошол кезде береги бүчүлүк деген чоң балбан так ошондо жанагы аярлары андабал аярлардын жайына так ошондо аңдабал асман менен утуч мына ошондо суу болуп куркураган буу болуп ар кайсындай момундай жаныбардын түшүнө кирип эмиң алчусу аяр деген момундай так ошондо жарчысы булар минтип калыптыр ошол кезде булук эрендиге камданып так ошондо калыптыр атак окуй дүнүйө кол кылкылдап келет деп жол кылкылдап келет деп канкор манас төрөсү ошол кезде береги бу кыргыздын негеси келе жатат деп угуп жото менен момундай желе жатат деп угуп желип кеткен жеринде так ошондо жанагы муңканып чөбү чыкпаптыр адамзат пендеси мындай аттың укпаптыр адамзаттын өзүнөн артык чыкты деп угуп так ошондо береги чачылганда кыргызды тартып чыкты деп уктуп жерге кыргыз жетерде түбү менен кетерде курап чыкты деп угуп ушул эки кыргызды улап чыкты деп угуп абалтан бери береги жече күнү Кытайлы бурут деп атап коюптур аны менен бурут мына ошондо береги кыргыз атка конуптур кудай бетин салбай кал кече күнү бу кыргыз бөрү жандап жүргөн эл ар кайсындай жоосуна качырып эми кирген эл аз болсо да саз болгон так ошондо жанагы алысканга баш болгон так ошондо жанагы урушка тууган баш болгон ажал десе тимеле жөткүргөндүн
кеткенден бир экен. Так ошондо береги өлүм десе момундай кыябына кызылжан келтиргенден бир экен. Эре манас кабылан жүргөн экен деп узун жолго аттанып кирген экен деп алышып жатып манаска алыбыз келбей момундай акал бакыр кыз алашка чөлдөңөлөрү экенбиз. Жекендинин чоң дала билдиңөлөрү экенбиз. Адармактуу бозгой кал көрдөңөлөрү экенбиз. Осодулуп жаткан береги эрендиктин момундай төрдөңөлөрү экенбиз. Ата бабаң арбагы колдоп койсоң эгерде муну ошондо жанагы сагышпасак бекерибиз деп ошентип алыптыр. Минтип эме калыптыр. 6 күндү жыйылып 600 000 калың кол аяк башы момундай так ошондо сыйындып келип эми тургуча так ушундай кылгыча атын озун бургуча Кудай бетин салбай кал эре манас кабылландың калың кол атанып жүрүп алыптыр. Азыр келип калыптыр. Төрө манас колунда так ошондо жолунда Кудай бетин салбай кал так ошондо ду болуп кыйкыргызды чуболуп эре манас кабыллан эренүзү момундай келип эми майданга турган экен кылкылдап. Ошо кезде береги кернейүнү апылдап сунайүнү талкылдап же союлуп ду болуп кадимкидей чуболуп так ошондо бөлүнүп жерге бөлүнбөй жердин жүзү көрүнбөй атак окуу үйдүн үйү аламга айчукту так ошондо аштаттыр антип эми үскүлдү ошол жерден баштап